Саламатсыздарбы, урматтуу Борбордук телеканалыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин студиябызда абдан кызыктуу конок десем жаңылбайм. Бул биздин кыргыз этнодизайнер Турдубаева Газбүбү эжекебиз конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Убакыт таап келгениңиз үчүн чоң рахмат. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Куш көрдүк. Силердин коногуңар болгонума абдан кубанычтамын. Жакшы жетип алдыңызбы? Жакшы жетип алдым. Рахмат. Жакшы. Мен билишимче сиз көп жылдан бери ошо этнодизайнер болуп иш алып келет экенсиз. Ар кандай ошо кийимдерди оймолор менен тигип, ошондой эле башка чет өлкөлөргө, Кыргызстанда гана эмес, башка чет өлкөлөргө дагы ошо жөнөтүп, ошондо иш алып барат экенсиз да. Деги эле бул ишти ушул кесипти тандагыңызга эмне түрткү болду? Мен бул кесипти тандаган деле эмесмин. Бул мен кандай десем, мен өзү кол өнөрчү менен устанын үй бүлөсүндө чоңойдум да. Мен кичинекей кезимден эле көз ачып эле ушу сайма сайытчумун да, чоң энеме жардам берип. Кичинекейимден эле отуруп таар согуп, жанагы килем, бизде килем согот да, кичинекей кезден эле бизге үйрөтүшөт да. Ошентип көзүм канып чоңойдум да. Ал мага кыйын деле болуп, же бир кесип тандап, ушуну тандасам деп атайын окуп, андай болгон жок да. Ал мен ушу мен менен бирге өстү десем болот да. Демек ошо бала чагыңыз кайсы жерден өттү эле? Бала чагым Лелек району. Жакшы. Демек ошо айтып атпайсызбы, бала чагымда жайылда ошо тигип, токуп, апама жардам берип депчи, ошо негизи канча жашыңыздан баштап ушу кызыгып баштадыңыз эле? Мен эсимде калганы 1-класста эсимде калган да. Бизде чоң уз чебер айымдарды алып келип, килем соктурат да, анан алар тамак жегенге, чай ичкенге чыгып кетип калса, мен ордуна отуруп алып согут элем. Анан чоң энем колго машинка тигип атса, туруп кетсе ордуна отуруп тигет элем да, ошо. Демек ушу кичинекей кезиңизден баштап эле шыгыңыз бар болчу экен да сиздин, Ошо эстесем, ошо кичинекей убагымда эле кызыкчу экенмин да, чоң энем токуп бир нерсе жасап атсачы, барып туруп эле ордуна коюп кеткенде сразу мен барып туруп ошону жасайт экенмин да. Азыр ойлосомчу, ошо кичинекейимден эле кызыгуум болгон экен. Жакшы, ошол тууралда айта кетсеңиз, ошол кесипке кантип келдиңиз? Демек, ошо кичинекей кезиңизден баштап шыгыңыз бар болчу экен, андан кийин Бишкекке келдиңиз. Атайын окуу жайга тапшырдыңызбы? Жок, Бишкекке келдим. Бишкекке келип эле кыялды биринчи жолу көрдүм. Кыял бар го, биздин өзүбүздүн кол өнөрчүлөрдүн борбору. Ошо жерге келип, кийизден жасалган сумкаларды, тапочкаларды көрүп, көзүмө аябай башкача көрүнүп, жөн эле жан дүйнөм бир нерсени табып алгандай эле, бир нерсенин ортосуна чоштошто майо мен түшүп алгандай эле болдум да, ошонун ортосуначы. Мен ушуну жасайм деп анан келгенде 2007-жылы келдим. Ошондо бизге азыр 19 жыл болуптур да бул жака келгениме. 2007-жылы келдим. Ошо кыялды көрүп, анан үйгө кийиз алдым, жип алдым, бүт баарын алып туруп эле тапочка чыгарып баштадым. Өзүм эле. Эч кимди сен аласыңбы, буну кантип сатам деген ой болбоптур. Сумка менен тапочка жасадым. Аябай саймасында сонун кылып сайып, бир 10 тапочка менен 10 сумка жасап келип туруп, аласыңарбы, мен ушуну чыгарып атам деп туруп анан баштап кеткем ошо. Тааныштардан баштадыңыз болуш керек, Тааныбайм да, биякта эч кимди тааныбайм. Алып келип туруп эле любойго эле, муну аласыңарбы? Мен мындай чыгарып атам, аласыңарбы? Жок деди. Бирөө алды. Ошону менен иштешип кеттим. Андан кийин тапочка менен сумканы 2012-жылга чейин тапочка сумка менен алектендим. Андан кийин бизде деген лелек чапаны билесиңер да. Бизде албетте күнүмдүк турмушта кет да, эртели кечке тоолуу жерде жашаганыбыз үчүн эрте менен кечинде суук болот. Аны биз күнүмдүк эле турмушта кийебиз. Анан мен бияктан келип балдарыма тиктим. Балдарыма өзүмө тигип, анан баламды поликлиникага көтөрүп бардым. Көтөрүп барсам ошол жерде врачтар: сен ушундай тигет турбайсыңбы? Мага да заказ, менин балдарыма да заказ" деп ошону менен аларга тиктим. Аны көрүп кошунага тиктим, буга тиктим, анан ошо кыялга да көтөрүп келдим. Ушундай аласыңарбы десем, анан алабыз деди. Анан ошо 2012-жылдан баштап чапан чыгарып баштадым. Жакшы, демек, ошентип үйдө эле жеке өзүңүз ошентип тигип баштадыңызбы? Эч кимге мен акча да салган жокмун ага, эч бир
каяка сатам деп ойлонбоп турмун, бизнес план да түзбөп турмун. Жөнөкөй эле тигип туруп эле алып барып көрсөткөн адам эле сатып алып да. Ошону менен чоң цех болуп кетти. Жакшы. Кудай берип, ооба. Жакшы. Демек өзүңүздүн шыгыңыз бар экен да. Өзүмдө шыгым бар экен. Менде деген мен лекаланы мен лекала менен быча албайм деп айтсам болот да. Мен лекала менин башымда да. Мен башымдагыны мен сразу материалга түшүрөм. Жасайм. Ого. Башымдагыны материалга жасайм. Кагазга да жасабайм. Материалга түшүрүп, образец чыгарам, болду. Анан ошону дагы көбөйтүп кетем да. Мындай Жакшы, абдан кубанычтуу. Демек ушу шыгыңыз бар экен. Демек ушу сиздин дагы Instagram баракчаңызга катталып карасам дагы абдан мындай заманбап, сонун, мындай модага ылайыктуу да кийимдер тигет экенсиз. Анын баарын өзүңүз ойлоп табасызбы? ооба, мен кандай ой мага каяктан келет? Мен тканьды көрөм го, материалды көргөндөчү оюма келет да. Монданчы, мындай тиксе болот экен. Мен көзүм ушу байыркы мурунку чоң энемдин колунда көп жүрдүм да менчи. Өзүм апам каза болуп калды эртең, анан чоң энем колунда көп жүрүп, эски буюмдарды, эскилерди, эски макал лакаптарды, эски тамактарды дейм, ушулардан менен чоңойдум да. Анан чоң энем да уста, чапан тикчи. Кичинекей жаш балдардан баштап чоң кишилерге чейин тигет эле. Ошо бычкандарынан бери көз алдымда турат да. Мен кызыгат экем да, азыр карасам. Кескендерине чейин караган экем да. Ошондой кылып тигип мен азыр чоң энемдин эле калуун кийип жүрөм десем болот да. Жакшы, жакшы. Абдан кызыктуу. Демек, ушул сиздин кесибиңизге да байланыштуу мындай кызыктуу суроолордун ирети бар. Анда эмесе баштайлы. Кыргыз улуттук кийимдеги кайсы элементтерди эң маанилүү жана символикалуу деп ойлойсуз? Эң маанилүү жана символикалуу бул сайма, албетте. Сайма, мисалы, кайсы жерде болбосун, саймабызды, куракты, анан териден болгон буюмдарды көрсөң, уже бул кыргыздыкы деп билебиз да. Мен үчүн ошолор. Албетте. Азыр дагы эки көйнөк алып келиптирсиз. Бул ушул жөнүндө да айта кетсеңиз, сиз деген негизи бүт материалдар менен иштеп кетерсиз да, жибек. Мен табигый материалдар менен гана иштейм. Мен синтетика, синтефон, поролон бир эчтеке колдонбойм да. Бул лен деп коет го, кыргызчасы бөз, бизде бөз деп коет. Бул стилизованный мурунку эски көйнөктү азыр стилдештирип жасаган. Заманбап, бул жеңи 3/4, асты ачылат. Мурунку модельдер болсо могу жерге чейин эле болот да. Мен азыр муну стилдештирип, эмчек эмизген аялдар үчүн дагы топчулар ачылып жабылат. Этеги дагы длинасы өтө узун эмес. Мурунку мындай көйнөктөр узун болгон, ашыктан болгон да. Муну каалоочулар сөгүп узартып алса да болот. Биякта запасы бар. Атайын кылып бересиз. Атайын рабочий. Демек азыр дагы карасам ошо этектери дагы топчу менен тигилген, абдан мындайча айтканда майда жумуш экен да. Абдан бул көйнөктү, бул материал негизи мындай кандай аба ырайына ылайыктуу? Бул жазы, кышы да кете берет. Жайында салкын, кышында жылуу болот. Бул денеге жагымдуу, аллергия бербейт. Демек дене да дем алат болуш керек, бул? Дем алат бул. Табигый материал. Куру мондай колдо жасалган. Курак менен куруну. Ушу курак колдоном. Абдан сонун көрүнүш. Ал эми экинчи образыңыз бул. Бул экинчи образ. Бул дагы стилизованный деп койсом болот. Бул заманбап мода экен. Мода. Жаш кыздарга. Ооба, бул жаңы коллекциямдан бирөөнү алып келдим. Бул буюрса чыгарам. Демек бул көйнөк эмес, бул комбинезон, Комбинезон, бул шым, үстү кофта, бул ремени, бул али бүтөлек да. Бул мындай болот, астына белдемчи сыяктуу кылып тигилет. Азыр бияка ошо бирөөнү эле алып келдим. Бул коллекция 8 болуп чыгат. 8 штук. Жакшы. Ошонун бирөөсү. Жакшы. Демек биздин ошо шаар тургундары сиздин кийимдериңизди кайсы жерден сатып алса болот? Менде үйдө мастерской бар. Үйдө атайын конокторду тосуп алуучу өзүнчө мастерской жасап койгонмун. Үйдөн адресимди силерден алса болот. Instagram баракчам бар.
BBKG. Жакшы. Демек ошо сиздин үй жайыңызга келип ошол жерден дагы кийип көрүп, ошол жерден кармап, заказ берип, ошол жерден барып алса болот. Мен Инстаграмдан дагы бар, мен баракчам бар. Көрүп, ошол жактан байланышса болот. Демек сиз өздүк заказ дагы аласыз ар бир адамга, Өздүк заказ алам. Жакшы, рахмат. Салттуу кыргыз орнаменттерин жана формаларын заманбап мода менен кантип айкалыштырасыз? Азыр эле айта кетпедикпи ошол эки образды карап? Демек, сиз деген айтып атпайсызбы? Мен деген мындай кийим тигип аткан учурда менин ошол оюмда бар депчи. Кандай десем, бүгүнкү күндүн модасын алсак дагы аны дагы эске алыш керек да. Ооба, албетте. Кантип айкалыштырасыз? Албетте, мисалы, модель өзгөрүшү мүмкүн, стиль өзгөрүшү мүмкүн. Жаштарга карап, заманбап жаштар баары эле жеңи узун, баары эле мындай кие беришпейт да. Ошо заманга талабына жараша болуп стилдер өзгөрүшү мүмкүн, бирок эч качан биздин сайма менен курактарыбыз калбайт да. Мен дайыма кошуп келем. Стилини өзгөртсөм дагы мен буларды калтырсам ал улуттук болбой калат да. Демек ушул комбинезонду мисал үчүн алсак да, бул деген заманбап модага жараша болгон комбинезон. Сиз деген ошону отуруп ойлойсузбу, ушундай модель кылам, үстүнө коймо басам деп өзүңүз ойлоп табасыз анын баарын демек? Өзүм ойлоп табам, аны кийип көрөм. Өзүмө кийип көрөм. Болбосо кыздарга кийгизип көрөм. Анан кайсы жерин оңдош керек, кайсы жерине эмне кошуш керек, кайсы жери жарашпай калды, кайсы жерине эмнени дополнять этиш керек, кайсы жерине кандай кылганда еще жакшы чыгат. Ошону мен сөзсүз анын үстүнөн иштейм да. Жөн эле тигип койбойм да. Анын үстүнөн көп иштейм мен. Мисалы бирөөнү бир 10 күндө жаратсам, ал 1 айда даяр болот да. Жаңы модельде мен 1 айда иштеп бүтүрөм. Башынан аякка чейин. Толуктайм. Жакшы. Улуттук кийимдеги өзгөчө мааниси же ыйык символикасы бар оймой чиймелер барбы? Мисалга алсак, сиз үчүн? Бар. Мисалы, символика, мисалы, ар бир оюлардын өзүнүн аталыштары бар да, маани берүүчү. Сурооң ошондой болду, Ошол жөнүндө да айтып кетсеңиз, же болбосо кайсы оймого сиз басым жасайсыз? Мен көбүнчө курак, ичкиликтин кызы болгонум үчүн бизде курак көп колдонулат да. Анан куракты мен аябай бат курайым дагы. Анан курак менен фэшнди аралаштырган бир эле дизайнер мен эле болушум керек дейм да. Куракты мен кийим кечеге койгом жалгыз эле мен деп ойлойм да. Куракты көп колдоном. Анан жакындан бери, уже 1 жылдан бери мындай өзүбүз жактын ошо лелектин саймасы, апамдын саймасы. Ушуну мен эме кылдым да. Жаңыдан жаратып, жаңы сайдырып атам ушул үлгүсү менен. Ушул үлгүдөчү. Жакшы. Сайманы жакында эле баштап, саймага да басым жасап атам. Жакшы. Демек, сиз айта кетпедиңизби, ар бир оймо, сайманын өзүнүн мааниси болот депчи. Мисалга алсак, жаш кыздарга кийим тигип жаткан учурда, ошо сайма басып жаткан учурда өзүнчө болобу, келиндерге өзүнчө, ошол жөнүндө да айта кетсеңиз. Албетте, жаш кыздарга өзүнчө, келиндерге өзүнчө. Мисалы, турмушка чыга элек кыздар эч качан белине кур байлабайт. Турмушка чыга элек кыздын белин байлаган эмес кыргызда. Чачтарын бул жака көкүрөгүн жагып, чачтарын алыстыга майда кылып өрүп жүргөндө көкүрөгүн чоңойгон билинбесин депчи. Анан бияктарына мончоктор тагып коюшкан. Ошол мончоктор сен басканда шылдырабасын деп айткан да. Ошон үчүн акырын баскан да. Белин байлаган эмес. Анан келин болгондон кийин белдемчи кийип баштаган. Белдемчини келин болгондон кийин кийип башташат. Ошондой. Ошол сыяктуу кыздарга деле мисалы үчүн турмушка узатып атканда сайлоочу саймалар, мисалы, өнүп өссүн, бактылуу болсун, куштай болсун дегенде ошондой саймалардын аттары бар. Ошого карап сайышат да. Жаңы үйлөнгөндөргө жүрөкчө сүйүү. Ошондой да мааниси. Өнүп өссүн.
Жакшы, абдан сонун маалымат экен, анткени мен дагы билбеп турмун да анычы. Демек биздин көрүүчүлүгү да абдан кызыктуу болот деп ойлойм. Рахмат. Мурда кыргыз кийимдери үчүн кандай материалдар колдонулган жана сиз азыр аларды колдоносузбу же ошо заманга жараша дагы өзгөрүп турабы? Жок, заманга жараша өзгөрсө ал нукралуулугу калбайт, албаалуулугу калбайт да. Азыр мурда пахта колдонгон, жүн колдонгон, тери азыр деле мисалы ошол кыргыздын улуттуулугун, нарктуулугун, барктуулугун сактайм, улантам деген адам дал ошону колдонот. Мен жеке өзүм ошондой колдонуп келем. Тери колдоном, жүн, пахта. Жакшы. Жаңы дизайн жаратууда тарыхый булактарды жана салттарды кантип изилдейсиз? Жаңы дизайн жаратууда айтып атпаймынбы, мен көп изилденем да. Мисалы башка кесиптерди билбейм. Менин оюма түшүмө да кирип чыга берет да. Каякта жүрбөйүн, каякта эмне көрбөйүн, могунучу национальный кылып туруп өзгөртсө болот экен, бул жерин мындай кылып койсо болот экен деп бир нерсени көрүп калсам, бир кийим образ. Көбүнчө тканьды көргөндөчү мен ошодон оюм, идея келет магачы. Ошон үчүн ткань көрө берем. Муну жасаса болот экен, муну жасаса болот экен депчи. Аябай ткандан келет мага көбүнчө. Демек сиз ошо тубазашыгыңыз бар экен да сиздин. Абдан мыкты. Балки. Мен эле ошондой билбейм. Материал көргөндө эле мен муну жасашым керек деп сразу жазып коем да. Сразу жазып ручка менен предварительно мындай чип коем. Муну депчи. Ошо азыркы учурда сиздин цехиңиз бар экен. Ошо кандай көлөмдө азыркы учурда ошо заказ болуп, кийимдер тигилип жатат ошо. Негизи ушундай көп алышабы? Мен 2012-жылда чапанды мен экспорт кылып, жок, бул ички экспорт болду региондоргочу. Мен биринчи оптом мен чыгардым десем болот чапанды, шырыма чапанды. Анан ошо 2019 пандемия башталды, 2020. Ошого чейин чоң цех болуп, менде бир 10 машинка болуп, 10дой кыз иштетип аттым, чапан чыгарып атканбыз. Биздики ошо Талас, Баткен, Нарын, Көл региондорго кетип аткан. Пандемияда бүт токтоду. Пандемияда вообще токтоду. Карантин болуп. Андан кийин кичинеден чыгарып баштап базарга алып барсак, уже бааны түшүрүп, арзан сурап атты. Анан кийин мен токтотуп туруп, анан башкача вариантка өттүм. Бренд кылып чыгарайын деп. Ошону азыр ошонун үстүнөн иштеп атам. Демек азыр дагы ошо заказдардын көлөмү кандай, чоң болуш керек, э? Заказдардын көлөмү Кудайга шүгүр эле чоң эмес, бирок Монголия менен Россияга кетирем. Жазда бир чоң көлөм заказ алам, күзүндө августта бир алам. Узак мөөнөткө срочно калбайм, бир айда ушунча, 2 айда ушунча чыгарып бересиң деп ушундай долгий срок менен алам да. Жакшы. Демек ушул мисалы үчүн ушул көйнөктү ала кетсек, бир ушундай көйнөк ойлоп жана тигиш үчүн ошо канча убакыт кетет? Ойлоп табыш үчүнбү же даяр тигиш үчүнбү, кандай? Ойлоп табып жана ошондой эле ошо иш убактысы, демек ошол канча убакыт кетет? Мен мисалы жаңы бир буюм ойлоп тапканда, ошо сен сага айткандай материалын карайм. Ага кандай аксессуар туура келет. Ага мен кандай ичине эмне салышым керек, эгер чапан тиге турган болсом. Анын четтерине мен эмне койсом, кандай тесма койсом жарашат. Ал мен башка жумуш жасап жүрүп эле, уже мен экинчисин ойлоп атам да, мен буякты жасап жүрөм, бирок экинчи чыгарып аткан турган буюмумду ойлоп атам. Анан ал барганда ошону баарын алып келип, жасап, жанагындай чыгарып, чийип, бычып, баарын даярдап бүтүшүмө бир жума кетет. Анан кийин кайрадан обработка кылам анычы. Эмнеси кемчилик, эмнеси аз, эмнесин кошуш керек. Бир жумада бир жаңы образ даяр болот. Анан өзүмө жагат, кардарларга жагат. Жакса болду, анан көлөмүн чыгара баштайм. Жакшы, кызыктуу. Бүгүнкү күндө улуттук шашпайм да мен мындай акчагачы. Жок, мен бир жумада мынча сом акча иштешим керек дебейм да. Мен ошодон өтүп мен брендке
биринчиликке өтүп атам десем болот дейм. Демек ошо сиз берилип иштейт экенсиз да. Ошондой окшойт. Бул жакшы, анткени азыркы учурда, ошо азыркы күндө бул деген мындай, кандай десем, адамдардын баардыгы андай эмес го дейм. Ооба, баардыгы акча тапмай, распродажа кылмай, скидка, акция деп эле национальныйдын кунун кетирип алып, жаңы модель деп акчаны кууп эле, билбейм, мен ушундай сонун кылып четке экспорт кылганда да бул Кыргызстандан алдык, бул Кыргызстандан келди дегендей кылып чыгарам да. Демек ошо жан дүйнөңүздөн берилип, ошо уят болуп калбайын деп дагы өзүңүз ошентип берилип иштейт экенсиз да. Мен сапатка иштейм десем болот. Мен Кыргызстандан келдим. Узак мөөнөт иштешти көздөйм да. Жакшы. Алгачкы суроо. Бүгүнкү күндө улуттук кийимдин кайсы бөлүгү көбүнчө туура эмес түшүндүрүлүп же колдонулуп жатат деп ойлойсуз? Бүгүнкү күндө туура эмес деп менимче жанагы ачык мындай денесин ачып туруп эле үстүнө корсет кийгизип коюп атпайбы? Ошону мен туура эмес деп ойлойм да. Демек ошо оймо чийимлер менен да корсеттер болот па? Азыр карасак ошо көчөдө да жаш кыздар кийишет да, демек жайында дагы мындай. Көйнөктүн үстүнөн кийсе мейли. Жалаңач денесине кийип атпайбы? Ал туура эмес да. Кыргыз эч качан жалаңачтап денесин көргөзгөн эмес да. Кыргыз дайыма мындай тамагы мындай болуп, классика деп коелу. Ошону мынакей мындай кийген. Чоң уже күйөөгө тийген алды ачык болгон, кыз баланыкы артынан ачылган да. Кыз баланыкы аркасынан болгон. А күйөөгө тийгенден кийин уже бул жака чейин ачык болгон. Классика, тамагы жабык болгон. Ошондой көйнөк кийишкен. Кыздар ошондой кийиш керек. Мен туура эмес дегеним ошол. Анан синтетикадан чыгарылып аткан калпактар, синтетикадан чыгарып аткан базарда арзан чапандар, ошолорду туура эмес деп ойлойм да. Ошо топуларда карасам, ошо топуларда жаш кыздар, демек мырзалар деле кийип жүрүшөт. Ар кандай дизайндар дагы өзгөрүүдүндөй. Казактыкына окшошуп кеткен, биздикине туура келбеген. Ошо топу Ошону кирип келди айтайын бизге. дегем да, Ошо топу кирип келди да бизгечи. Ошондо айта кетейин дегем да, анткени көчөдөн да байкап жүрсөң жаш кыздар кийип жүрүшөт ошол мындай. Биздин улуттук кийимге туура келбейт да. Ошого кандай карайсыз? Ошого мен кейип эле карайм. Мисалы, топу казактардыкы да. Топу үкү такканда деле ал биздики башкачараак да. Азыр күнүмдүккө, жанагындай майрамдарга деле уже топу кирип келди. Ал деген адамдардын талабы болуп жатабы, талап болгон үчүн производительдер чыгарып атышабы, акча деп элечи, билбедим. Бирок туура эмес. Биз улуттук кийимди туура жеткиришибиз керек да. Туура жеткириш үчүн улуу муундар менен байланышыбыз керек, окушубуз керек. Мисалы, азыр интернеттен окусаң болот, бирок ал жакта аябай эле жакшы билбейт да, интернеттен окусаңчы, анан улуу муун менен байланыш керек. Улуу муун менен байланышып, топу бар беле бизде десең жок дейт. Топу жок да бизде. Демек мага ошо сиздин оюңуз алгач айтып кеткендей жакты да абдан. Мен деген ошол кийим тигип жаткан учурда ошо оймо чишмелердин ар бирөөнүн мааниси болот. Ошону дагы түшүрөм деген мага абдан жакты. Анткени бул деген менимче абдан туура. Анткени келиндерге тиккенде дагы башкача, жаштарга тиккенде дагы башкача, ошондой эле кара адамдарга дагы башкача дегенчи, бул көп адамдар билбейт да негизи ага. Бирок маани бергендер дагы бар болуш керек. Ооба, маани бергендер именно саймасыга маани берип заказ беришет. Мага ушундай сайма болсун депчи. Маани бербегендер саймасына да материалына да карабайт, анан мага арзаныраак тигип бер дейт. Мен андай арзаныраак тиге албайм. Ушундай деп эле айтам. Анан баалагандар алышат өзүбүздөчү. Мисалы, кыргыздар кийинип саймасыз эмес, жөнөкөй эле кийимиде деле ошо маданият болгон да. Жана айтып атпаймынбы, белине, келин болгондо белине белдемчик кийген, келин болгуча белин байлаган эмес дегендейчи. Анан чачына жанагыдай чачпакты ар бир балалуу болгондо бирден теңге тагып кете берген экен. Мисалы, бир балалуу болсо бирөөнү таккан, эки балалуу болсо экөөнү таккан. Ошо анан боз үйдүн ичине аял келатат дегенди билдирет, эркек келатат дегенди билдирет, ошондой болгон да. Маданияты бизде күчтүү болгон.
Демек ошо сиз деген кийимди сыпаттуу тикенден башка дагы тарыхта изилдейт экенсиз. Тарыхты да изилдебесең анда кийим тигилбейт да. Демек мен ойлойм бул деген ошо кыргыздын маданиятына, ошондой эле кыргыздын тарыхына чоң кошкон салымыңыз деп ойлойм. Анткени деген бул деген жаңы муундарга дагы ошону айтып үйрөтүп атасыз да, демек кийим аркылуу дагы түшүндүрүп, ошону бүгүн биздин көрөрмандар дагы угуп билип, аны дагы эсине алышат демек. Ооба, эсине алып, албетте сөзсүз кыргыз улуттук кийимдерин туура кийишибиз керек. Жакшы. Сиздин оюңузча улуттук кийим кыргыз маданиятын жана өздүгүн сактоо кандай роль ойнойт? Абдан чоң роль ойнойт. Абдан чоң роль ойнойт. Себеби Кыргызстанга ким келбесин, мисалы президенттен баштап туристке чейин, блогерлер келет, ким келбесин Кыргызстандын эң биринчи маданиятын чагылдырат. Кыргыздардын тамак ашын көрсөтөт, кийимдерин, боз үйлөрүн көрсөтөт. Ошонун баары кол өнөрчү дизайнерлердин колунан жаралат. Кийимдеринен бери эң ключевой роль десем болот. Ошо биз ошон үчүн жоопкерчиликтүү болуп туура көрсөтүшүбүз керек. Улуттун жүзү да. Туура. Демек ошо кийимдечи көйнөктөрдөн башка дагы эмнелерди тигесиз деген айта кетпедиңиз? Чапан, дагы жолук, шарф. Жок, жолук, шарф жок. Белдик ремен кур тигем. Белдемчи, анан баш кийим. Баш кийим. Демек ошо азыркы учурда чапанга дагы көп басым жасайт экенсиз, чапан тигүүгө? Чапан өзү мен баш чапанчымын да. Чапандан баштагам. Көйнөк, современный буларды эми жакында эле баштадым. Чапанга кошуп азыр ошо баш кийим териден жакка коюп чапандарга эми чыгарып атам. Жакшы. Кыргызстандын ар кайсы аймактарында улуттук кийимдердин айырмачылыктары барбы жана сиз аны дизайныңызда чагылдырасызбы? Албетте, бар да. Мисалы Кыргызстандын ар бир областында климат ар кандай. Кыргыз кийимдери да ошо климатка карап бөлүнөт да. Мисалы Чүй областы, Чүй өрөөнүдө, Чүйдөчү тери менен жүнгө басым жасайт да, потому что бул жак суук келет. Бул жакта терини көп колдонушат. Түштүк жакта, Ош жакта болсо жеңил, жука, пахта буюм, анан саймасы майда болгон, сайманы көп колдонушат. Майда сайманы көп колдонушат Ошто. Мисалы дагы келтирсем, Памирлик кыргыздардын белдемчиси, ал биздин белдемчидей мондай туюк болбойт да. Алардын аялдары ат минишет, ат мингенде мондай арасы ачык белдемчи кийишет. Ошондой кылган жумуштарына, ошо жанагы климатына жараша кийимдер жаралат да. Жашоо тиричилигине эмне менен алектенет, ошого аялдары ошо ат минген жерде белдемчинин арасы ачык болот мондай. Мындай. Демек ошо сизге адамдар келип ошо заказ кылган учурда кийим, сиз деген ошо отуруп чогуу дизайнын ойлоп табасыз да. Ошондо сиз дегендей сунуш берген учурларыңыз болду эле. Мисалга ала кетсек, Ош тараптан келин келип мен күйөөгө тийип атам, мисалы үчүн жаш кыз келип, ошо мага кыз узатууга көйнөк тийип бериңиз деп, ошол учурда дагы сиз ушундай сунуш берген убактыңыз болду беле? Болот. Ош тарапка баратасың, оймосун мындай майдараак кылыш керек деп. Ош тарапта жашыл кийбейт, Ош тарапта көк кийбейт. Ош тарапка баратасың, сен ал жака деген кызыл, бардо, сары, ушундай ачык кийимдерди кийет, бирок жашыл, көк кийишпейт ал жактачы. Ошону эске алат. Анан саймаларын эске алышат. Ошто кийгенди Бишкекте кийбейт, Бишкекте кийгенди Ошто кийбейт. Ошто өтө майда саймалуу, анан өтө көп саймалууду жакшы көрүшөт да. Бишкектеги андай эмес, саймасы азыраак, минимализм деп коебуз. Териге басым жасашат. Белдемчилердин да четинде терилери болот, чапандардын ичиктерди кийишет. Ушундай. Демек ошо сиздин ошо жалпы иш алып канча жылдан бери ошо иш алып келип жүрөсүз? Эсиңизде калган кадар болду беле? Мындай кандайдыр бир оор заказ берген учурлар болду беле? Ошо эң эсиңизде мындай калган заказ десем жаңылбайм болушум керек, жумушуңуз оордугунан же балким мындай башка келип ар кандай учурлар менен келет да, мисалы үчүн заказ кылгандайчы ошондой.
Мен 6 баланын энесимин. Мен эсимде калганым ошо 6 баламды төрөп, үйгө келип жатсам, заказчигим үйгө келип алган. Телефон чалса албай койдум да мен төрөдүм. Болду, мен эми жок дегенде мен 40 күн эчтеке жасабайын, жатайын, 6 балам ден соолук керек деп жатсам, телефонун албай калсам, үйүмдү билет да, үйүмө кирип келиптир заказчигим. Бир эмес 2 заказчигим келип, экөө тең акча таштап кетип калды. Мен сени шаштырбаймын, сен жасап бер деп, анан акчасын алып алгандан кийин менде жоопкерчилик бар да, мен жата албайм да. Ошо 10 күндөн кийин эле 6 балам төрөп, 10 күндөн кийин туруп жумуш жасап кеткем. Ошол эсимде калган да. Абдан күчтүү экенсиз дагы 6 баладан кийин кайра иштеп кетип. Алгачкы суроо, алдыдагы 10-20 жылда кыргыз этно дизайны кандай өзгөрөт деп ойлойсуз? Кандай өзгөрөт деп ойлойм. Азыр жасалма интеллект менен ар кандай болуп жасалып кетти. Бирок ал жасалма интеллект аны реалдуу кылып эч кимди мен жасап тиккенин көргөн жокмун. Жасалма эле боюнча эле кетип атат. Бирок мен келечекте дагы эле ошол жеке өзүм мен азыр кандай чыгарып атсам, ошону сактагым келет да. Ата бабаларыбыз кандай кийген, ошону биз муундан муунга жеткиришибиз керек. Мен ошону жеткириш үчүн мен өзүм аракет кылам, башкаларга айта албайм. Стилдешип, канчалык стилдешкени менен баары бир туура багытты кармашыбыз керек да деп ойлойм. Жакшы. Демек сиз азыр окуучуларды аласызбы окутуп, үйрөтүп? Окутканга деген убактым болбой жатат. Ошо былтыр да келгем, ошо жерге келип, ошондо кураганга ачсам деп ойлодум. Бирок чындап окутсаң бул калып калат экен да. Окутканга убактым болбой жатат. Жакшы. Демек ошо келечекке сиздин болгон пландарыңыз дагы кандай? Дагы мындан дагы цехиңизди чоңойтосузбу, кеңейтесизби? Албетте, мен наным ушул болуп атат. Мен мунсуз жашоону элестете албайм, башка жумуш жасай албайм. Мен деген жана пандемия болгондо чапандардын баалары түшүп кетип, бир ушундай ортодо колебания болду да. Эмне кылсам экен, муну жаап салсамбы, же улантып кетсемби деп, анан башка чоң цехтерге технолог болуп иштеп жүрдүм. Бирок ошондо билдим да, менин ишим эң сонун иш экен да. Жок, менин ишим ушул экен. Ал жакта мен иштей албадым. Башым ооруп, ал акча эле экен да. Ал акча табуу эле экен, жөн эле мындай эле обороты. Мен мындан эс алам. Энергия алам, эс алам, жыргайм, ойлогонумду чыгарып алып, кардарларым ыраазычылык айтсам, мен ошодон энергия алып атпаймынбы? Жайылтып атам колөнөрчүлүктү. Мен жумушум ушул экен, мындан башка жумушту мен иштей албайт экенмин. Демек өзүңүзгө жана өзүңүздүн ишиңизге ишенет экенсиз да, чын жүрөк менен. Жакшы. Ал эми ушундай үлпө тойлорго дагы болгондой көйнөктөрдү тигем деген ой келди белесизге? Ошондой да ой келди. Анан алдыда балким кошормун, ойлодум. Үлпөткө дагы современный заманбап тиксемби же изилденип атам да, мурун кандай кийген тиктим мен. Менде Instagram баракчамда көрсөңөр керек, ошо кыз узатууга бирөөнү тиктим. Аябай жакшы спрос болду, жакшы саттым. Жакшы. Эркек кишилерге да тигесизби, чапандан башка кийим? Жок, чапан эле. Чапан эле. Демек ошо эркек кишилерге иштегенге даяр эмессиз, э? Эркек кишиге чапандан башка ойлогонго аялдардыкыдан бошобой жатам десем болот да. Аялдардыкын мага интересный, кызыктуубу билбейм. Эркектерге чапандын түр-түрүн тигем, бирок кыскасын, узунун классикасын, мурункудай кылып, баарын түрлөрү баарын тиктим. Баарынан эле тигип чыгарып атам. Эми ушул кыз узатууга деп бирөөнү тиктим, жанагы Instagram баракчамда эң биринчи деле илип койгом ушул кыз узатууга деп. Албетте байкадык, аны дагы көрдүк, абдан сонун болуптур да. Ошол алгач тиккен кыз узатууга деген кийимим ошол. Ал дагы мондай лёндон тигилген, пахтадан. Бүт чапанынын ичи пахта, материалы дагы лёндон болгон. Курак менен бүттүлгөн, бүт. Башында шөкүлөсүнөн бери табигый тери да, норка.
бул жактары курак. Аны ал өзүм Ак Мөөр фестке тигилген, ал конкурска тиккенмин. Андан кийин ал сразу сатылып кетти. Андан ал экземплярдан уже 4-өн саттым. Только Кыргызстанга сатпадым. Өкүнүчтүүсү. Эң өкүнүчтүүсү ошол болуп да. Өкүнүчтүүсү ошо Кыргызстанга сатпадым. Бирөөсү ошонусу Кыргызстанга кетти, бирөөсү калганы үчөө башка жака кетти. Демек ушу айтып атпайсызбы, сиз ар кандай фестивалдарга дагы катышып турасыз деп. Билимиңизди дагы кеңейтиш үчүн ар кандай курстарга барып турасызбы же конференцияларга барып турасызбы? Албетте барып турам. Конкурста, сынактарга дагы катышып турасызбы? Катышып турам. Ооба, фэшн дарга катышам, конкурстарга. Назира Бегим уюштурат, жанагы Бурана фэшн 5 сезонуна катыштым. Аны калтырбай катышып келдим. Ак Мөөр фестке катыштым. Көп эле конкурстарга катыштым. Өзүмдү сынадым, өзүмдү текшердим, өзүмдү салыштырдым деңгээлимди. Конференциялар, жанагы кол өнөрчүлөрдүн дагы мүчөсүнө киргем. Кол өнөрчүлөр менен ар кандай ярмаркаларга, фестивалдарга тынчыбай барып турабыз. Региондорду кыдырып, ар бир регионду, мисалы көлдө, Ысык көлдө Боз үйдүн мекени да, Нарын Шырдактын мекени. Быйыл буюрса Баткенди Килемдин мекени деген статус алган жатышат. Жакшы. Ошол жактарга фестивалдар болот, ошол жактарга азыр ошо чыгарып аткан. Ооба, катышып турасыз. Бул эме коллекция ошол жака чыгарылып атат. Майдын 5-inde болот, буюрса. Жакшы барып, жакшы катышып келиңиз. Рахмат. Сизге ишенебиз, ишиңизге албетте ийгиликтерди каалайбыз. Ошол биздин көрөрмандарга сиздей болуп, ошол өнөрү чыгып, бирок мүмкүнчүлүгү болбой жаткан биздин жарандарга да кайрыла кетсеңиз, балким сунуштайсыз, бирдеме кыл тилектериңизди айтсаңыз болот. Колунан иш келген айымдарга, колунан иш келген жаш студент кыздарга, окуусун бүтүп аткандарга эч качан ойлонбогула, мен товарым чыгарсам өтпөй калабы деп, кимге сатам деп ойлобогула, чыгаргыла, сапаттуу кылып чыгаргыла. Эң алгачкы, эң биринчи эле ключевой ошо сапатка иштесеңер, азыр жаштардын көз карашы дагы башкача да. Жаштар бир карын сөзүн ук дейт, бир парин сөзүн ук дейт го, пари деп койт бизде жаштарды. Ошо жаштарда азыр мүмкүнчүлүк көп. Акча салбай туруп жасап кетсеңер болот. Азыр интернет күчөп кеткен, азыр интернеттен сатсаңар болот. Бизде мен жаңы чыкканда интернет жок болчу. Мен көтөрүп, мен сум барбы, биякта магазиндер барбы, чапанымдычы бүт баарына көтөрүп барып, ушинтип эч уялган эмес экенмин да. Аласыңарбы, мен ушу товар чыгарам деп. Ушинтип көтөрүп клиент тапкам да. Акыры анан Инстаграм ачып, азыр ошо Монголия менен Россияга кетирип, таргет аркылуу таптым аларды. Бир 2016-жылы, бир 17-жылы мен чапаным ошо Монголияга кеткен экен. Бияктан, Ош базарданбы же Дордойдонбу бир жактан кеткен экен. Ошол мен ошо сапатты, ошону ким тиккен болсо, мен ошону менен иштешем деп ал мени издептир. Менин контагымды эч ким бербептир. Анан Инстаграмдан таргет кетиремби, мен ошол чапанды, ошону көрүп калыптыр да, анан мени өзү тапты Инстаграмдан. Мен силерден чапан алдым эле, ушу силердики экен деп мага полный видеосун тартып жөнөттү. Сапат сонун, жумуштарыңар жакшы экен деп ошону менен иштешип калдым да. Демек, бул сизге абдан мындай жылуу сезим берет болуш керек, э? Албетте. Албетте жылуу. Ошо мен контакттарымды ала албай, мени аябай издеп, алар башка чапандарды отправка кылып, балким алар мени тапкан эмес. Мен чапаным экенин билишкен эмес. Ушинтип табышып алдык. Жакшы иштешип жүрөбүз азыр. Жакшы. Ошол биздин кыргыз элинде сизде болгон мындай өнөрү чыккан, ушундай шыгы бар, таланттуу адамдар да көп болушун чын жүрөктөн тилейм мен негизи. Ошо сиздин ишиңизге дагы чоң ийгиликтерди каалайм. Бүгүн биздин студияга убакыт таап келип кеткениңиз үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошо сизге чын жүрөктөн ошо ден соолук, ийгилик сиздерге каалагым келет. Рахмат, силерге дагы телеканалыңарга
өнүп өсүшүңөрдү каалаймын. Эч качан элдин артында эмес, элдин астында жүргөн, элдин мактоосунда жүргөн элдерди ушундай элден чыккан таланттарды элге жайылтып, кызмат кылып жүрө бергиле, силерге да ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу Борбордук телеканалыбыздын жана ошондой эле YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, бүгүн эске салсак, биздин студиябызда абдан сонун, кызыктуу жана ошондой таланттуу конок болду десем жаңылбайм. Бул кыргыз этнодизайнери Турдубаева Газ Бүбү эжекебиз конокко келип кетти. Анда эмесе жаңы көрүшкөндөргө чейин сак саламатта туруңуздар.